Ишенал Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин медиа борбору тарабынан даярдалган жаңылыктар менен мен Сталбек Бекболотов тааныштырам. Саламатсыздарбы? Алгач берүүдөн кыскача. Улуттук квалификация алкактары окутуунун альтернативдик жолдорун, өнүктөрүнүн негизги жана кесиптик билим берүүнүн сапатын, ички жана тышкы камсыздоонун системалары жана механизмдери аталышындагы 6 күндүк семинар тренинг өз ишин жыйынтыктады. Физика математика факультетинде илимге салган чыйыр жол аталышында кече өттү. Кыргыз мамлекеттик университетинде Мурас фестивале өттү. Япон тануу институтунун студенттери Япониянын студенттери менен онлайн жолугушуу өткөрүштү. Ишенал Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинде улуттук квалификация алкактары окутуунун альтернативдик жолдорун, өнүктүрүүнүн негизги жана кесиптик билим берүүнүн сапатын, ички жана тышкы камсыздоонун системалары жана механизмдери аталышындагы 6 күндүк семинар тренинг өз ишин жыйынтыктады. Иш чаранын негизги максаты билим берүүнүн сапатын камсыздоо, механизмдерин өздөштүрүү, окутуунун альтернативдик жолдорун өнүктүрүү, улуттук квалификация системасынын негизги концепцияларын колдонууну үйрөтүү жана кесиптик билим берүүнүн процессин баалоонун инструменттерин аныктоо. Тренингтин негизги максаты учурдагы билим берүү сапатын камсыздоодогу ар бир программада болуп жаткан көйгөйлүү, башкача айтканда сапатты жогорулатуу жана ошондой эле эртеңки келечек эмгек рыногуна тиешелүү кадрларды даярдоодо кандай сапаттуу билим берүүнүн алкагындагы колдонуучу инструменттерди талдоо, билим берүү программаларынын негизинде иш алып баруу жөнүндө жүргүзүлдү. Биз тараптан уюштурулган, департамент тараптан уюштурулган семинар биздин өзүбүз тараптан жүргүзгөн анкетанын тесттин жыйынтыгында өз ийгилигине жетишти деп айта алабыз. Ишенал Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин 80 жылдыгына жана илим күнүнө карата илимге салган чыйыр жол аталышында кече өттү. Кеченин максаты физик окумуштууларды, педагогдорду, өсүп келе жаткан жаш муундарга даңазалоо жана студенттерди алардын басып өткөн жолу, илимий эмгектери менен тааныштыруу. Ишенал Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин илимий техникалык кеңешинин отуруму өттү. Отурумда фундаменталдык изилдөө иштерин ишке ашырылуусу боюнча сынактын алкагында колдоого алынган долбоорлордун аралык жана жыйынтыктоочу отчетторду угуу, талдоо жана жыйынтыгын бекитүү, университеттин профессордук окутуучулар курамынын жана студенттердин илимий жетишкендиктери боюнча илимий иш-чаралардын жоболорун иштеп чыгуу, талкуулоо жана бекитүү маселелери каралды. Ишенал Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин Япон тануу институтунун студенттери Япониянын Хоккайдо префектурасынын Саппоро шаарынын Окадама жогорку мектебинин студенттери менен онлайн жолугушуу өткөрүштү. Иш-чаранын жүрүшүндө эки тарап өз өлкөсүнүн тарыхын, маданиятын жана өзгөчөлүктөрүн чагылдырган кызыктуу презентацияларды тартуулашты. Иш-чара студенттердин маданияттар аралык баарлашуу көндүмдөрүн өөрчүтүүгө жана эл аралык кызматташууну чыңдоого багытталган. Эки тарап бири-бирине өзүнүн тарыхы, маданияты, өздөрү жөнүндө кызыктуу маалымат менен бөлүшүп келишти. Мындан сырткары негизи эле институтта ушундай сыяктуу, ушундай форматта иш-чаралар өткөрүлүп келет. Бул деген студенттердин окуп жаткан, үйрөнүп жаткан япон тилинин өнүгүшүнө аябай чоң, эффективдүү жардам берип келет. Кыргыз мамлекеттик университетинде акыл трек аталышында интеллектуалдык оюн өттү. Иш-чарага Кыргыз мамлекеттик университетинин профессордук окутуучулар курамы жана студенттер катышты. Интеллектуалдык оюндун максаты студенттердин билим деңгээлин жогорулатуу, жаңы маалыматтарды өздөштүрүү жана чыгармачыл жөндөмдөрүн өнүктүрүү. Акыл трек аталышында интеллектуалдык оюн ар багыттагы суроолор камтыган бир нече этаптан туруп студенттер өз чеберчиликтерин көрсөтүштү. Кыргыз мамлекеттик университетинин экономика жана менеджмент институтунун студенттери заманыбыздын залкар жазуучусу Чыңгыз Айтматовдун үй музейине экскурсияга барышты. Экскурсиянын жүрүшүндө студенттер жазуучунун өмүр баяны, балалык чагы, жашаган үйү, жазган чыгармалары, жетишкен ийгиликтери жана адабий мурастары менен тарыхый баалуулуктары тууралуу кеңири маалымат алышты. Ишенал Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинде Мурас фестивале өттү.
Мурас фестивалына Кыргыз мамлекеттик университетинин илим, эл аралык мамилелер жана инновациялар боюнча проректору Айгүл Чалданбаева, Өзбекстандын кол өнөрчүлөр ассоциациясынын мүчөсү Турсуной Ташполатова жана кол өнөрчү Хабиба Шакирова катышты. Каждая женщина, девушка Востока должна уметь шить, вкусно готовить, потому что мы восточные женщины во всем на первом месте. Я очень рада организаторам, спасибо им. Я рада вас видеть. Kolörçülüktün aybay köp biyik, bağlı önürleri var. Oşularını azdan emni çakırıp nemeni ministrin jetekçilerine, uşunu uyuşturganlarga sizler dağı rahmat aytışыңар керек, biz de aytışımız gerek. Bat uşun töp çeverçilikli, masterlikli körtöttürsa sizlerden işçiğe deyim ne? Kalasыңар şu Kırgız'ın eski buyumlarını, nak Kırgız'ın buyumlarını koldanıp çıkarsak жақсы болот эле. Oşoga keldik, barыңарga. İşiңер ийгилик, окууңар ийгиликтүү болсун, бирок өнөрдү үйрөнгө, өнөрдү өлбөйт деген. Өнөрдү үйрөнүп алышыңар керек. Гилем сайып, термелер айып баратат, саймадан мындай белдемчилер болуп жатат. Ошолорду ар бир кыздын милдети. Иш-чаранын негизги максаты маданий мурастар аркылуу кайра иштетүү маданиятын жайылтуу. Фестивалдын алкагында эко-мода көргөзмөсү жана мастер-класстар өткөрүлүп, анда студенттер кайра иштетүү ыкмаларын үйрөнүшөт. Иш-чара Кыргыз мамлекеттик университетинин стартап борбору тарабынан уюштурулду. Ишенал Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинде Кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн 100 жылдыгына жана Кыргыз мамлекеттик университетинин 80 жылдыгына арналган иш-чаралар өткөрүлүүдө. Кыргызстандын калыптанышына жана билим берүү тармагына зор салым кошкон чыгаан инсандар, илимпоздор, искусство ишмерлери жана коомдук активисттер менен жолугушуулар өтүүдө. Ишенал Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин медиа борбору тарабынан даярдалган негизги жаңылыктар менен тааныштыңыздар. Саламатта калыңыздар.